Түз эфирде Алла Лайв программасын көріп жатасыз. Студияда Мантур Төребаев. Саламатсыз ба? Қырғызстанда сот процесінен кейін жеңілірек тәртіп бұзған жарандарға айыпталушы деп чечим шыққаннан кейін пробация қолданылып, электрондық билеріктер салына баштады. Бұл жеңілірек жазаға тартылған жарандар үшін башқаруу чарасынын жаңы түрі. Сыноо катары долбоор Бишкек шаарынын Октябрь райондық ички иштер башкармалыгында ишке кирди. Электрондық көзөмөл долбоордун артыкчылыгы айыпталуучунун кайда жүргөнүн колуна тагылган билерги аркылуу аралыктан эле онлайн көзөмөлгө алып турса болот. Да ушул темада алдыда кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө Юстиция министринин ордун басары Алмазбек Зарылбек уулу Юстиция министрлигинин жаза аткаруу жана пробация ишмердүүлүгү чөйрөсүндөгү саясат башкармалыгынын жетекчиси Руслан Романовду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Угутман көрүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Мынакей алгач электрондук билерикке ушул кеңири токтоло турган болсок, жарандарга жеңилирээк айып бузгандарга тагылат деп жатабыз. Негизи мыйзамда кандай каралган ушуларга токтолсок алгач. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз буга чейин коомчулукка маалым кылгандай, бүгүнкү күндө ошол жаңы биздин мамлекетибизде жаңы бөгөт чарасы кирди. Бул электрондук байкоо деген жаңы бөгөт чарасы кирген. Ошол мыйзамдаштырылган бөгөт чаранын биз ишке ашыруу чараларына 24 майда баштадык. Ошо сыноо түрүндө ошол ички иштер министрлигине караштуу Октябрь Октябрь башкармалыгы менен биргелешикте баштадык бул иш чараны. Эми бүгүнкү күндө мындай коомчулукка түшүндүрүп кетсем, бул жаңы бөгөт коюу чарасы. Бул ошо электрондук байкоо деп аталат. Бул өзү ошо электрондук билерик аркылуу жана тиешелүү бир мобилдик уюлдук телефондун тиркемеси аркылуу ишке ашырылат. Мындай айтканда, бул Юстиция министрлиги тарабынан бул тиешелүү мыйзам долбоор иштелип чыгып атканда, ошол бир кандайдыр бир анализдерди жүргүзүп, анан ошол мыйзамда каралган, бүгүнкү күндө биздин мыйзамыбызда каралган бир нече бөгөт коюу чараларынын арасынан ушул үй камагы, мисалы үй камагы деген бөгөт чарасы менен, же мындайча айтканда, ушу эркиндигинен бошотпогон, эркиндигинен ажыратпаган бөгөт коюу чарасы менен ушул тергөө абакта кармала турган бөгөт коюу чаранын ортосунда орточо бир бөгөт коюу чара жок экен. Мындай айткандачы, биз сот практикасын анализдесек, анан өзүбүздүн ушу Юстиция министрлигине караштуу тергөө абактагы кармалып жаткан, ошо шектенип жаткан жарандардын акыбалын анализдесек, анда ошол чектөөсүн ажыратып, бирок ошол эле учурда эркиндиктен ажыратпай турган бир мындай бөгөт коюу чарасы жок экен. Ошондуктан биз ошол адамдарыбыздын конституциялык укугун эске алып, анан ошол бүгүнкү күндөгү биздин тажрыйбаны эске алып туруп, анан ошо тиешелүү мыйзам долбоор иштелип чыккан, бүгүнкү күндө ал күчүнө кирди. Кыскача токтолуп кетсем, кандай техникалык жагынан кандай бул мындай мүмкүнчүлүктөрдү берип атат, бул ошол тергөө органдарына, сот органдарына бул ошол кандайдыр бир кылмышка шектелип жаткан жаран эркиндигинен ажыратылбайт. Себеби дегенде ал бүгүнкү ошол азыркы учурда, мисалы тергөө процесси жүрүп турган кезде стадиясында ал шектелүү деп табылат, бирок кылмышкер эмес дагы эле. Ошондуктан анын эркиндигинен ажыратпоо максатында, бирок ошол эле учурда кыймылын чектөө максатында, ошол учурда көзөмөлдөө максатында ушул электрондук байкоо бөгөт коюу чарасын биз ишке ашырып атабыз да. Мындай айтканда, ошол электрондук билерик аркылуу. Электрондук билерик бул ошол шектелүүчү адамга кийгизилет. Анан техникалык жагынан караганда, бул кандай шаардын бир аймак, кандайдыр бир аймак болобу, же кандайдыр бир район болобу, ошонун деңгээлинде чектеп койгонго мүмкүнчүлүк берет. Анан бул эми мыйзам жагынан караганда, бул ошол чектөөнү бөгөт чарасын колдонуп аткан орган тарабынан чечим кабыл алынат. Мисалы Бишкек шаарынан чыкпасын, же болбосо Бишкек шаарынын Ленин районунан чыкпасын деген чечим болсо,
ошол бүгүнкү күндө биз юстиция министрлиги ошол чечимди, ошол тергөөчүнүн чечими болобу, соттун чечими болобу, буну ошол электрондук бийлерик аркылуу ишке ашырабыз да. Негизи радиусу канчалык болот? Ал радиусу техникалык жагынан караганда кандай, мисалы 1 метрге чейин чектеп койсо болот да. Мисалы 5 метр квадраттын ичинен жүргөнгө анын укуктуусун дегенге чейин барат. Бул негизи техникалык жагынан мүмкүнчүлүк бар. Мен дагы айтылып кетейин, бирок ошол чектөөнүн аймагын бул ошол бөгөт коюу чараны колдонуп аткан орган тарабынан аныкталат турбайбы? Аныкталат ооба. Бул дагы гуманизмдин бир түрү десек же болбойбу. Анткени болсо кээ бирөө шектүү катары ушул абакка отуруп калышы да мүмкүн, жана башка коомчулуктун алыстап кетиши да мүмкүн дегендей. Албетте, бул мыйзам долбоору жалпысынан ошо иштелип чыгып атканда, ошол кылмыш чөйрөнү жөнгө салган мыйзам талаасын биз гуманизациялоо багытында, гуманизация жагына иштеп чыкканбыз да негизи. Руслан Жээнбаевич, айтсаңыз, мынакей тесттик режимде иштеп жатат дедик. Негизи качан толук кандуу өзүнүн жыйынтыктарын көрсөтөт? Ушуларга токтолсок алгач. Алдын ала пилоттук сыноо катары электрондук байкоо бөгөт коюу чарасын жогоруда юстиция министринин ордун басары Алмазбек Албекович белгилеп кетти. Ички иштер министрлигинин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы менен Бишкек шаарындагы жана Октябрь райондук соттун аймагында жүргүзөбүз. Бул бөгөт коюу чарасы боюнча. Ал эми анын мөөнөтүн алдын ала сүйлөшүүлөрдүн негизинде 3 ай деп белгиледик. Ал эми могул пробация жаатында ишке ашыруудан каралган, ал Бишкек шаарынын Ленин райондук аймагында жүргүзүлүп жатат да бүгүнкү күндө. Жалпы жолунан негизи онлайн деп калдык. Онлайн Кыргыз Республикасынын толук аймагын камтый алабы же атайын бир мынакей тесттик режимде деп атабыз, Октябрь районунда белгиленген деп? Жок, бүгүнкү күндө техникалык жагынан алсак биз даярбыз. Толугу менен ошо Кыргызстан мамлекет бүт аймактарын уюлдук телефондор иштеген аймактардын баарын камтай алат да бул негизи. Анан бирок эми бул бөгөт коюу чарасы жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан бул маселе биз мындай кылдаттык менен кылдаттык менен иш жүргүзүп атабыз. Ошондуктан биз туура көрдүк. Биз бул прокуратура органдары менен биргелешикте азыр бул ишти баштап атабыз да. Ошон үчүн алар менен ошол жагын баарын ойлоп туруп, эске алып, анан ошо пилоттук сыноо режиминде ошо биз бир районду алдык, Ички иштер министрлигинин бир башкармалыгынын шаардагы. Ушул пилот, мына коллегам айткандай, 3 ай мөөнөт бүткөндөн кийин биз бул географиясын кеңейтебиз да. Демек, корутундулар чыгат турбайбы ошондо? Тиешелүү корутундулар чыгат. Бүгүнкү күндө эми правой жагын карасак, бүт тиешелүү чечимдер кабыл алынган, мыйзам долбоору ишке кирген, өкмөт тарабынан, министрлик кабинет тарабынан тиешелүү буйруктар, чечимдер чыккан. Ошондуктан бүгүнкү күндө тек гана ошол сыноону жакшы өткөрүп алсак, андан кийин анан биз кеңейте баштайбыз да. Бишкек шаары түштүк регионго өтүп баштайт да. Шектүү жаранга тагылган электрондук билерик ар кандай себептер менен бузулуп кала турган болсо же атайылып өзү ушул шектүү бузганга аракет кыла турган болсо, андайлар кандай каралат негизи техникалык жактан? Техникалык жактан бүт иш-чараларны тийиштүү түрдө иштелип чыккан, ошол ушундай электрондук каражаттар чыгарган компаниялар тарабынан. Ал эми алардын жоопкерчилиги биздин атайын ич-чара локалдык актыларыбыз бар, ошол жерлерде бекитилген жана министрлер кабинетинин тарабынан бекитилген токтомдун жобосунда белгиленип кеткен. Бул эмнеге дегенде мамлекеттик мүлк, ага баардыгы жоопкерчиликтүү. Эгер атайылып буза турган болсо, атайын көрүп турган операторлор дагы отурса керек. Байкайтам. Мына бүгүнкү күндө биздин ушу пробация департаментинин алдында мындай абал борбору түзүлгөн. Анан мен жана айтып кетпедимби, 24-түндө биз ушул сыноону баштадык. Биз ошол бөгөт коюу чарасын, электрондук байкоо деген бөгөт коюу чараны ишке ашырган менен биргелешикте ошол жаза аткаруунун иш-чараларынын алкагында ошо электрондук көзөмөлдү да биргелешикте ишке ашырдык да, баштадык.
ошол бүгүнкү күндө пробация департаментинин алдында абал борбору түзүлгөн. Ошол абал борборунда ошол 24 саат бою ошол пробациянын кызматкерлери тиешелүү көзөмөл жүргүзүшөт. Ошол үгөт коюу чарасы боюнча дагы, анан жазаны аткаруу электрондук көзөмөл багыты боюнча дагы, электрондук байкоо багыты боюнча дагы. Ошо 24 саат бою көзөмөл жүргүзүшөт. Аякта тиешелүү өзүнүн кыймыл аракеттерин баары ошол жана подзаконный акт деп коебуз биз, ошол положенияда баары көрсөтүлгөн. Эгерде ошол электрондук билерикти тагынып жүрүп, ошол электрондук билерикти тагынгандагы талаптарды бузганда, биздин ошол оператор балабыз кандай иш кыймыл аракеттерди кылыш керек, же ошол эле учурда мисалы ар кандай болот да, электрондук билерикти кийген жаран да, шектенип жаткан жарандан кетпей, ошо техникалык жактан бир кандай мүчүлүшүктөр болуп калса, ошол билерикти тагып жүргөн жарандын кандай кыймыл аракети бар, ошонун баары жазылган. Билерикти кийгизердин алдында тиешелүү инструкция берилет ошол жаранга, мисалы өчүп калса эмне кылыш керек. Анан эгерде ошол жанакы GSM стандарт зона иштебей калганда, чыгып кеткенде эмне кандай кыймыл аракет кылыш керек, анын баары жазылган. Анан мисалы мына биз 24-төн бери бул тажрыйба колдонуп келатат, иштелип келатат. Бир-эки мындай фактылар болду. Ошол билерик менен жүрүп, ошол чектөө коюлган аймактан байкабастан чыгып кетиптир. Биздин ошол абал борбору тиешелүү маалымат, сигналдарды берди. Ошо биздин оператор ага чалдып, байланышып, ошо көрсөтүлгөн аймактан чыгып кетипсиз дегенде, ал кечирим сурады да кайра кирип кетти өзүнүн зонасына. Бул жагынан бул көзөмөл жүргүзүү үчүн абдан ыңгайлуу болду. Демек, оператор дароо оперативдүү түрдө ыкчам иштерди жүргүзөт, ыкчам иштерди жүргүзөт. Анан мындай айтканда, бул негизи электрондук байкоо бул айтып атпаймынбы, ошо гумандаштыруу багыты боюнча көрсөтүлгөн иш-чара. Анан ошол билерикти тагынган жаран бул биринчи ирет кызыктар. Ошол билерик иштеп турсун, билериктин колдонулуусу бул аны үчүн биринчи ирет пайда дегендей да. Ошон үчүн бул жерде ооба болот, ар кандай ситуациялар болот, бирок көбүнчөсү бул билерикти тагынып аткан жарандын укугун кайрадан ошо сактоо багытында бул иштелип чыккан мыйзам долбоору деп эсептейбиз да. Бул электрондук билерик болгондон кийин, демек, баягы кубаттагычыдагы улам коюп туруш керек болуш керек, ооба, ал өзү ошол көрсөтүлгөн. Мисалы өзүнүн тиешелүү батареялары, эгерде негизи мындай практикада биз карасак, бир заряд менен 3 суткага чейин жетет экен. Анан бирок ошол учурда кошумча батареялары бар. Анын мындай алмаштырып кайра коюш, ошол электрондук билерикти алып жүргөн киши үчүн эч кандай кыйынчылык турбайт. Ал баары түшүндүрүлгөн. Анан система өзү ошол зарядтар азайып баратканда абал борборуна да маалыматты берип турат. Ошол билерикти тагып жүргөн жаранга дагы алдын ала маалыматты берип турат да. Алмаз Аралбекович, төмөндө Руслан Жээнбаевич дагы айтып өттү, компания тандап алганда ушул сапат жагындагы белгилеп өттүк деп. Негизи кандай тандалып алынды ушул компания? Биз чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеп чыктык. Ошо башында кайсыл мисалы мындай атактуу чоң компаниялардын тажрыйбасын карап чыктык. Ошол Израиль өлкөсүнүн системасын карадык, Турциянын, Южная Корея, Түштүк Кореянын, ошол Израилдин өкүлдөрүн чакырдык ошо тест үчүн. Алар келип, ошо биздин Кыргызстандын аймактарына, тоолуу аймактарга барып иштеп чыктык. Бирок ооба, биздин талаптарга дал келет экен, бирок нарк жагынан, баасы жагынан бизге кичине өтпөй калды. Анан биз ошол эле сервистери бар, ошол эле мүмкүнчүлүктөрү бар системаны биз Кытайдан таптык бүгүнкү күндө. Бирок баасы жагынан кыйла. Сапаты деле ошондой, Сапаты да ошондой.
Анан биз Кытайдын ушу электрондук бийлериктерин биз бир жарым жылга жакын, бир 6 ай. 6 айдай. 6 ай сыноодон 6 ай мөөнөтүндө сыноодон өткөрдүк. Алдын алачы. Ошол жана айтып атпаймынбы, тоолуу райондордон дагы ошол жана сууктан, ысыктан бүт ошол талаптардын баарына жооп береби, жооп бербейби деген багытта биз ошол тиешелүү сыноо иш аракеттерин кылдык. Ошонун жыйынтыгы менен анан ошол Кытайдын производители менен тиешелүү ошо контракт түздүк да. Бүгүнкү күндө ошол бизге ошо мыйзам чегинде каралып, ошо жана мамлекеттик сатып алуучулардын порталы аркылуу ошол Кытайдын производитель, Кытайда өндүрүлүп чыккан, иштелип чыккан электрондук бийлериктерди алдык да. Баасы жагынан биздин бюджетке абдан эле жакшы үнөмдүү болду да. Алмаз Аралбекович, Руслан Жээнбаевич, төмөндө айтып калдыңыздар, негизи эле ушул башка өлкөлөрдө карап көрдүк деп, негизи батыш өлкөсү болобу, Европа мамлекети болобу, Азия чыгышта дагы көбүнчө ошол электрондук бийлериктер соңку маалда көп колдонулуп жаткан чагы, мүмкүн ушул мыйзамдарга шайкеш келтиргенде дагы ал жактын үлгүлөрүн дагы карап көрдүңүздөр дегендей. Ооба, мыйзамга бизге бүгүнкү күндө пробация жаатында жазаларды аткаруу, коомдон обочолонтпостон жазаларды аткаруу боюнча мыйзамдаштырылган. Ал 21-жылдан баштап эле олтурган болчу, бирок тилекке каршы ошол убакытта бизде акча каражаты, анан ушул техникалык каражаттарыбыздын жоктугунан токтоп турган болчу. Бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми могул кылмыш жаза процессуалдык жаатындагы мыйзамдар мына Юстиция министринин жетекчилиги тарабынан алдыга илгерилге жылдырып олтуруп, аны ошол эле башкы прокуратура, сот тутум тарабы, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тараптарынан колдоо көрсөтүлүп, бүгүнкү күндө мына күчүнө кирип иштеп атат 109.1 беренесинин негизинде. Эми андан дагы кененирээк колдоноюн деген сунуштар түшүп атат. Ал министрлер кабинетинен, президенттин администрациясы тарабынан ошондой сунуштар эртең менен эле угуп келди. Биздин жетекчилик демек ал жаатында дагы ишке киришебиз деген ойдобуз. Азыр тийиштүү тапшырмалар бизге берилди. Биз бул жагынан талдоолор жүргүзүп жатабыз, анан ишке ашырабыз деген ойдобуз. Руслан Жээнбаевич айтып аткан бул жана үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу соңку мезгилде өтө көп актуалдуу болуп баратпайбы? Ошол багыты боюнча дагы ушул электрондук байкоо, электрондук бийлириктер мындай өзүнүн натыйжалыгын көрсөтөт деген пикирдебиз. Ошондуктан азыр тиешелүү мыйзам талаасын иштеп чыксак, жакын арада менин оюмча да, эми бул биз бүгүнкү тажрыйбаны анализдеп анан айтып атам да, ошол үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу кылмыштарга дагы бул эффективдүү болот деп ойлойм да. Мындай натыйжалуу болот да, ушул электрондук бийлик. Бул ким зомбулук көрсөтсө эле тагылабы же экөөнү тең мындай байкалып? Мисалы чет өлкөнүн тажрыйбасын карасак, ал аякта ошол зомбулукка жабыркаган жаранга да кийгизилет экен, анан ошол кылмышты жасаган жаранга да кийгизилет экен. Анан ошондо бир кандайдыр бир аралыктарды коет экен, ошого жакындаганда ошол бийликтер өзүнүн жана сигналдарын берип тиги көзөмөлдөп турат да, жакындатпоо максатында. Руслан Жээнбаевич, төмөндө айтып калдык, онлайн режимде ушул операторлор карап турат деп, операторлор канча ушул окуудан өттү, канчасы иштеп жатат дегендей. Бүгүнкү күндө биз жана жогоруда айтып кеткендей пилоттук түрдө пробация департаментибизде ишке ашырып жатабыз. Ал жерде 24/7 олтурушту биздин кызматкерлер, кесиптештерибиз. Жетекчилик тарабынан дагы жакшы мындай ишке ашырса болот турган майнаптуу бир ой пикирлер дагы пайда болду. Алар да азыр эми алдыга жүгүрбөй эле коелук, катуу иш тараптар жүрүп атат. Биз деген муну мындай көзөмөлүн жакшы кылуу үчүн окутуу, башка иш чаралар дагы бир багытта жылып атат да. Анын үстүнө биз дагы баягы электрондук бийликтен тышкары дагы мобилдик тиркеме дагы белгилеп кетпедиби Алмаз Аралбекович? Ал жерде дагы чоң бизге мындай жардам берген башкы прокуратуранын алдындагы мамлекеттик мекеме, ишканалар, укук деген ошол кызматкерлери, анан башкы прокуратуранын атайын башкармалыгы бар, алардын жетекчилиги менен биздин жетекчиликтер тыгыз иштешип, ошонун негизинде жанагы жалпы магистралга дагы Алмазбек Аралбекович киргизилди.
алардан да жакшы иш чара берип мүмкүнчүлүк түзүп берди да тиги тергөө кызматкерлерине тез арада муну киргизип ишке ашырганга. Электрондук байкоо бөгөт чарасын пайдаланганга ошо башкы прокуратура тарабынан дагы мындай ыкчам иштер жүргүзүлүп, тез аранын ичине киргенге биз үчүн, киргизгенге, ишке ашырганга биз үчүн мүмкүнчүлүк болду да ошондо. Сиз жана суроо берип атпайсызбы, жана окутуу боюнча эле. Бул жерде эмне үчүн Юстиция министрлигине ушул иш тапшырылып калды, ошо бөгөт коюу чаранын жана электрондук байкоо бөгөт коюу чарасын ишке ашыруу. Себеби дегенде ошо Юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти деп атпайбызбы? Аякта биз ошо 21 жыл эле биз тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Анан ошо жазаларды аткаруу иш-чараларынын алкагында бул электрондук бийлериктерди пайдаланганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Ошондуктан кандайдыр бир тиешелүү техникалык база түзүлүп калган, абал борбору уже түзүлгөн болчу. Ошол учурда биздин кызматкерлерибиз ошол санарип системасы боюнча иштеген пробация кызматкерлери уже окуудан өтүп, мындай даяр кызматкерлер бар болуп калган. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо биринчи кадамдарыбызды электрондук байкоо бөгөт коюу чарасы багыты боюнча биринчи кадамдарды биз ошо өкмөт тарабынан ошол биздин пробация департаментине жүктөдү. Эми азыр ошо сыноо мөөнөтү өткөндөн кийин уже ошол тергөө органдары, мисалы улуттук коопсуздук комитетинин тергөө органдары болобу, ички иштер министрликтин тергөө органдары болобу, алар бара-бара өзлөрүнүн уже эмес тажрыйбасына алып кетишет да. Негизи бул эмени жүргүзүүнү. Демек, алар дагы прокуратура органдары дагы, ички иштер министрлиги дагы алар дагы карай алса болот турбайбы? Демек, белгилей түшүп турат аларга. Аларга да белгилей түшүп турат, бирок бүгүнкү күндө азыр абал борбору, борбордук центр, борбордук жана байкоо жүргүзүү кырдаалдык борборубуз бул бизде, пробация департаментинде. Толук ошол жанагы электрондук байкоо бөгөт коюу чарасын пайдаланабыз деген тергөө органдары болобу, сот органдары болобу, иш жүзүнө биз ашырабыз. Алар чечим кабыл алат, бирок ишке биз ашырабыз да. Ошондой бүгүнкү күндө кызматташтык болуп атат да. Алмаз Аралбекович, Руслан Жээнбаевич, учурда мынакей тесттик режимден өтүп атат, корутундулар чыгып атат деп калдыңыздар. Эми жеке өзүңүздөр кандай баа берип атасыздар бул электрондук бийлерикке? Эми биз ошо бүгүнкү тажрыйбаны карап атабыз. Албетте бул абдан чоң ошо байкоо жүргүзүү багыты боюнча бул абдан чоң бир эффективдүү иш-чара экен. Мына 24-төн бери биз күндө карап кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай мындай жакшы жактарын карап атабыз да. Мисалы, албетте ошол билерик кийген жаран бул 24кө 7 көзөмөлдүн алында болуп калат экен. Бул жерде бул ошол негизги сот болобу же тергөөчүнүн койгон талаптары толук кандуу ишке ашырылып калат экен да. Мисалы, буга чейин үй камагы деген бөгөт коюу чарасы. Албетте ал бөгөт коюу чара, албетте аякта бир кандайдыр бир чектөөлөрдү жасашат, бирок ошол иш түрүнө ашырылабы, ашырылбайбы, буну эч ким көзөлдөй албай эмес да. Көзөмөлгө ала алган эмес негизи. Азыр ошол электрондук бийлериктерди таккандан кийин ошо кандай талаптар коюлса, мисалы ошо Бишкек шаарынан чыкпасын, саат түнкү кечки 10дон кийин эшикке чыкпасын, мисалы. Ушундай ар кандай чаралар бар да бөгөт коюу. Ошону так аткарганга электрондук бийлерик мүмкүнчүлүк берет экен да. Анын үстүнө кошумча иретте айтып кетейин, бул электрондук байкоо жүргүзүү бөгөт коюу чарасы, мындайча айтсак, Юстиция министрлигинин жетекчилиги тарабынан сунушталган долбоор болуп атпайбы, анан ишке ашып атат. Ал уникалдуу да өзүнчө. Көп мамлекеттерди карап көрдүк да, андай бөгөт коюу чарасы жок. Теги элечи, жалаң эле аткаруу жаатында бар, жазаларды аткаруу жаатында, бирок көзөмөл жаатында мына бизде биринчи, мындайча айтсак болот, дүйнө жүзүндө эң алдыңкылардан болуп биз киргизип атабыз. Ошол эле убакта мобилдик тиркеме дагы коюлуп атат, ал дагы бул уникалдуу нерсе. Мындайча айткандачы. Бардыгы онлайн режимде, тартипте көзөмөлдөнүп турат бардык жагы. 24кө 7 онлайн ошо күнү түнү тиешелүү көзөмөл жүргүзүлөт, жанагы кырдаал борбордо да. Анан албетте мен жана айтып атпаймынбы, кандай талаптар коюлган болсо, бөгөт коюу чара багыты боюнча ошолор так аткарганга бул электрондук бийлерик болобу же мобилдик тиркеме болобу, бул мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошо тажрыйбадан.
биз көрүп атабыз. Сіздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Электрондук бийлик тууралуу кеңири маалымат бериңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында юстиция министринин орун басары Алмазбек Зарылбек уулу юстиция министрлигинин жаза аткаруу жана пробация ишмердүүлүгү чөйрөсүндөгү саясат башкармалыгынын жетекчиси Руслан Романов менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.